Мен Шашеева Астра, ушу Акшоола ийриминин жетекчиси болуп 3 жылдан бери иштеп келатам. Бизде ушу 3 айдын ичинде конкурс жарыяланды. USAID ийгиликтүү аймак долбоор тарабынан. Анан конкурска 3 эже аттандык. Анан конкурска катышып, мен жеңип алдым. Астра Шашеева мындан 2 жыл мурун айыл жергесинде ийрим ачып, балдарга комуз, гитара жана би үйрөтүп келет. Өзү Борбордогу Ишеналы Арабаев атындагы окуу жайда комуз жана фортепиано аспабы боюнча билим алган. Жаштардан да оюн билесиз? Жакшыраак билем. Мен бүтте токтон албай калам эми. Бул эң чоң группаңызбы? Чоң группа. Булар өздөрү эле даярдаса керек. Ооба, мына могу сезим маллар вообще бул эме да, тубаса талант кыз. Тубаса талант кыз. Үйрөтүп жардам беришеби? Аябай жакшы кыздар. Окуучулар менен кошо музыка дүйнөсүнө сүңгүп кирген мугалим мындан сырткары Кусейин Эсенкожоев атындагы мектепте 19 жылдан бери музыкадан сабак берет. Мектепте айлык акы аз болгондуктан ал бир кездери чет өлкөгө кетип иштесемби деп да ойлонгон. Бизде азыр музыка сабагынан саат аз чынында эле. Жумасына бир эле жолу өтүлөт. Чет жака иштеп кетейин деген да ой келди. Аз зарплата менен үй бүлөнү багыш керек. Мен жалаң эркек балдар менен 3 эркек балам бар. Анан ушундай кружок ачылып калды эле, ушу балдар мени кармап калышты. 2 айылда 45 окуучу бар. Өзүмдүн ичке булуң айылында 1-3 күндөрү сабактарымды өтөм. Бул Липинка айылында болсо 2-4 күнү сабак өтөм. Анан өзүм мектептен музыка сабагым болгон 10 саат. Аны ошо кружоктон кийинки 4-5 саат акыркы сабактар коюп, аякка да жетишем. Дим адашты, Аян адашты, Айжан адашты. Мен канча жолу айтам, кыздар, эми адашпаң аракет кылабыз, но адашып барасаңар кийинки нотаны алып кеткиле, токтогонго эч качан болбойт. Калган кыздардын бүт эмгегин өлтүрөсүңөр. Астра Шашееванын эмгеги текке кетпегенин окуучуларынын ийгилигинен билсе болот. Айдана башка окуучулардай эле бул ийрим ачылганга чейин Каракол шаарына барып комуз үйрөнчү. Азыр өз айылында комузду эле эмес, бийди да үйрөнүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ага кошумча түрдүү сынактарга катышып, жакшы натыйжа көрсөтүп жатат. 3-класстан бери комузга катышып келем. Мурун ошо шаарга катышып, анан үй бүлөлүк шартка байланыштуу айылга келдим. Бирок 25 километр алыстыкта барып келип, кышында дагы кыйналып барып келчүмүн. Кээде кечиккен күндөрү да болчу, жана ошо кружок ачылганы аябай мага жакшы болду, жана сынактарга да катышып, жакында эле болуп өткөн Ысык көл жылдыздарына катышып келдик. Андан 2-чи орунду алдык. Айылдагы ийримге дээрлик ар бир окуучу катышса болот. Анткени баасы болгону 250 сом. Анын да 40%-ын айыл өкмөтү төлөп берет. Бул USAID ийгиликтүү аймак долбоору түрткү берип, бизде айыл өкмөтү эмне кылыш керек деп анан анда келе мындай жардам кылалы. 100 сомун айыл өкмөтү төлөп, 150 сомун ата-эне. Алда бир аз болсо да ата-эненин капчыгына плюс болот экен. Азыр ошондой эмеге келгенбиз. Азыр 150 сом ит бекер акча. Мен өзүм төркүнүм чүйдөн болом. Чүйдөн өткөндө эжем айтат, бир айылда такыр эме музыкант, мугалим жок. Канча бир километр алыстыкта бир эжейди чакырышып, айына 500 сомдон ата-энелер суранышып, сомдон окутат экен. Угуп алып аябай таң калдым. 500 сом аябай эле чоң акча да. Генстер, төркөчүңүздөр. Биздин шайыр апаларыбыздын ичинен аябай бийчи апабыз 70ке современныйды да кыйналып кетет эле, Макарена эмелер бүт көрсөтпөдү баягы. Эң агыда музыкабызды эмесин таштап даракчы кылып калып. Аябай жакшы болду. Аты затына жарышкан шайыр апалар да 1 жылдан бери Астра айымдын окуучулары экен. Мындан 2 жыл мурун түзүлгөн топто 12 апа ырдап, бийлеп, көйгөлөрдө чогуу унтаарын айтышат. Келиндер чакырганда эле келем, өзүм 70-темин. Ыр музыканы жакшы көрөм. Канча болду бул жака келип баштаганыңызга? 2 жылга жакындап калды. Эмне кыласыздар бул жакта? Ырдайбыз, бийлейбиз, репетиция жасайбыз.
кыздарды ээчип жүрөм. Сиз каяктан билесиз? Мынтип бийлеген жаштардан да кыйын бийлей турбайсызбы? Кичинекейимден бери бийлеп жүргөм, анан карыганда да бийлеп атам. Жүрөк жаш балам. Үйгө барганда ооруп калабыз. Бияка келгенде тыңып калабыз. Ырдагыбыз келип, бийлегибиз келип. Мен азыр кыйын эле жашап атпайбы. Проблемалар, ар кандай проблемалар чыгат. Ушакка келгенде анын баарын унутабыз. Окуучулар менен иштеп, аябай жакшы сезимдер менен үйүмө кайтып кетем. Кесибимди чындап эле сүйөм. Ошон үчүн иштей берем.